Hazır Kırgız, 40 uruu, 40 tuu, 40 tamga olup bölüm жүрөбүz. Ушул жазуулардай бириксек, тети көңгү таштын алдында бүткүл кыргыз эли биригип, улуу жыйын өткөрсөк, менде арман болбосо эле. Азиз Мурадилаевдин кинолента театр роллорунда эмес жашоодо эмне деген тилектери бар эле. Бир үйдүн жалгыз уулу. Ал тилектерин эми гана ишке ашыра баштаганда кырчында өмүрүн кыйган шум ажалдан кыргыз элинин жашасын Азиз деген тилеги арачалап кала алган жок. Каңырыкты түтөткөн ый, ажалга өмүрдү тарттырган ыза. Азиз Мурадилаев төрөлүп бүтүндөй өмүрүн арнаган кыргыз драма театры гана эмес, жалпы маданият бүгүн кара жамынып, аза күтүп олтурат. Шум ажал менен алпурушуп, акыры акка моюн сунган кыргыз маданиятынын даткасын жоготкон кыргыз элинин түндүгү түшүп турат. Алардын арасында коштошконго жетишпей калдым деген аталарынын көз жашы тыйылган жок. Көлгө барып, башырашып кетемде. Көлдү тескей менен барып, күнгөй менен кетип, коштошканы баргана окшойсуң. Ошондо коштошканы келдим, атам эмне айткан жоксуң балам? Мындан 6 күн мурун больницада жатканыңда келип көрүп кетейин балам десем, жолдон кыйналасың деп келтирбей койдуң балам. Келип көзүң тирисинде көрүп кетпей экенмин балам. Бар, аттарды кара. Таткан. Азыр өмүрдөн да кабар кымбат. 44 гана жаш, атасынан 2 жыл гана көп жашаган талантты көп жашады деп ким айтат? 44 жылдык өмүрүнүн 20-сын санаалашы, курдашы, кесиптеши Назым Мендебайыров менен бирге театр чөрөсүндө өткөргөн. Ал Азиз айыгып, театр сахнасын жаркылдаган ажары менен жандырат деп акырына чейин күткөн эле. Туу көтөргөн, туу башы жигитибизден айрылып отурабыз. Эч качан Азиздин сөйгөнүн башында сүйлөйм деген оюм жок эле. Азизди арланып келгенде башын куттуктап барып ошондо сүйлөйм деп ойлогом. Азиз эл артисын алганда ошондо туруп кучакташып сөз сүйлөйбүз деген ойдо элем. Азиздин жакшылыгында сүйлөйбүз деген оюбуз бар эле. Бирок эми жок. Азиз боозун учуп, боозун тытып учуп кетти. Кыргыз эли бүгүн кабыргасы кайышып, каңырыгы түтөп, жан дүйнөсү эңшерилип, өлбөс таланттын ээси, төгөрөгү төп келген элдин уулу Азиз Мурадилаевди ээсине берди. Бүгүн кыргыз эли акыркы сапарга сөздүн асылын, тектүүлүктү, барктуулукту, чыныгы адамдык асыл сапаттардын ээсин узатты. Бүгүн бүтүндөй жумурай журт, учурдун чокморобун узатты. Бүгүн театр залкары кетти. Бүгүн кинонун чолпон жылдызы өчтү. Сахна жана кино жылдызы, кыргыздын бууданы Азиз каза болгонуна 3 күндөн бери жалпы калайык калктын кайгырып ыйлаганы жөн жерден эмес. Анткени ал миллиондогон элдин жүрөгүнөн түнөк тапкан. Эл аны жүрөгү менен берилип сүйгөн, урматтаган. Азиз элди кайталангыс ролдор менен алган. Ал элибизге Семетейди тирилтип берген. Азиз бизге Алымбек Таткабызды тирилтип берген. Ал өз ролдору менен бизди ошол доорлорго жеткирген. Гүлсө күлкүсү жаркылдаган залкар актер кайда жүрбөсүн кыргыздын тарыхын, салтын, маданиятын, тилин, дилин, адеп ахлагы менен чогуу ала жүрдү. Аз жашаса дагы саз жашап, кыска өмүрүндө элдин жүрөгүнөн орун тапты. Ал аткарган Алымбек Датка сындуу образдарга жан дүйнөсү менен төп келчү дейт Жаныш Кулманбетов. Балким дал ушул образдардай болгон образдарды, дал ушул адамдардыкындай болгон ички табиятты бийик мырза кыргыздын жигиттеринин, кыргыздын аксакалдарынын эгерде ошол жашка жетсе, образдарын калтырып, кыргыз элин кубанткан дагы далай бийиктиктерди багытмак тилекке каршы эрте кетти. Жаткан жери жайлуу, топурак торкоосунан ара кайрат кыл.
Эртеби кечпи бардыгыбыздын барар жерибиз бир экендиги дагы белгилүү. Бирок кайсыл убак болбосун бул жалганда бир бооруңдан, бир каныңдан, бир жаныңдан айрылгандан ашкан муң, азап, кайгы барбы? Кырчындай жаш өмүрдүн кыйылышы канаты сынган, кабыргасы кайышкан жакындарына орду толгус жоготуу алып келди. Мунун артында жаркыраган жары калды, чынардай эки уулу калды. Ошолордун өмүрүн тилейли. Эми айла жок экен, эмне кылабыз? Ушунча уюштурган уюштуруучуларга, өкмөткө чоң ыраазычылык билдирем. Ушунчалык сый урматы бар экен. Азиз Мурадилаев өмүрүнүн соңунда өзүн режиссура тараптан сынап, чуу дегенде эле алгачкы эмгеги эл аралык баш байгени алып келген. Жашоодо өзүнүн жөнөкөйлүгү, адамгерчилиги, ички маданияты, сырткы маданияты, улууга кичүүгө болгон өзүнүн өзгөчө мамилеси, жүзүндө төгүлүп турган бир мээримдүүлүк бар эле. Өзгөчө жан эле. Ботолой көзүн жайнатып маңдайында турганда атаң көрдүн-ай, акыркы эмгегин дагы жасап кетти. Мындан бир ай мурун Астанага бардык эле. Кыргызстандын маданият күндөрү ошол менен катар чоң фестивалга катыштык. Саманчын жолу менен ошо жердин экинчи режиссеру катары бүт барын, бир күн мурун барын түздөп, туралап, спектакльде кайрадан бир эскертип, ордуна коюп, ошол спектакль бүткөндөн кийин кандай гана кол чабуулар болду. Эл батпайт. Ошондо толкуп турдук. Ошол фестивалдын жыйынтыгында Азиз театрына дагы бир жолу өзгөчө бийиктикти, баш байгени алып берип туруп анан кетти. Бул акыркы эмгеги болду. Дагы далай эмгек жаратмак эле жок. Эмне кылабыз? Бүгүн залкар кетти. Бүгүн акындар жоктоп, көкүрөктөгү муңду төгүштү. Анткени алп актёрдун балбыл жанган көзү, кинолентадагы мыкты аткаруулары ааламдан өчпөш керек. Театрда төрөлгөн Азиз Мурадилаев театрдан коштошуп, өлбөстүккө кете берди. Ошол үчүн чечендер сайрап, эли элесин эстеп турганда ал түбөлүк жашаш керек. Эң кеминде бул өмүрдүн асманында жалгыз болуп, бир күйгөн жан Азиз Мурадилаев экинчи өчпөй турганын билиш керек. Айза Камчыбекова, Нурдан Сергеев, Пирамида.